Салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сарайда боло элек болчумун, бир жумадан ашып кетти. Анан жанагы секреттер деп бир видеодо айттым эле. Ошого кезек келди. Секрет жөнүндө айтып берейин. Эми аны оп-оңой эле нерселерди аларчы биз күнүмдүк жасап жүргөн нерселер болуп эсептелинет. Ушул жактагы бука кетти. Мындан 2 жума болуш керек же 3 жумага чукул мурун лента боюнча чыгарсам керек. Канча салмак болду депчи 366 болуптур. Анан бир нече убакыт, бир жума, бир жарым жума өткөндөн кийин 378 килограмм болуптур да. Анан сойдук муну 200 килограмм даана берди да. 200 килограмм туш эт берди ушул жакта турган ак бука. Андан башка жаңылыктардан шарптан айыгып бүттүк толугу менен. Шарп менен айыгып бүткөндө бир жумача убакыт керектелди. Бул видеодо секреттер жөнүндө, эми кыргызчасы сырлар, бирок сырларга деле кирбейт, ал нерсенин баары сиздер жакшы эле өзүңүздөр билесиздер. Анан бир башка орточо эсеп менен канча чыгаша кетет, кирешесин болсо эми айтпайм. Мен чыгашасын эле айтып берейин. Анан кандай жем, кандай чөп бердик, кандай сугардык, ошол тууралуу айтып берейин да. Мына ошол сырлардан баштай берели. Сыр деп айтпай эле коеюнчу мындан кийин. Эмне кылабыз? Азыр саат 2:30-2:40 болуп калды окшойт. 3кө чукулдап калды да. Суу ичишти баары тең. Эми азыр кепшип атышат. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына азыр кепшейт. Мына келди, чайнап атат. Суу ичкенден кийин түшкү маалда жарым саат 40 минутта же болбосо 1 саатка чукул кепшегенге мөөнөт убакыт бериңиз. Мынакей карасаңыздар, көбүнчөсү кепшип атат. Мында өтөлү, мына эки жактагылар жатып алып кепшип атат. Мынакей суу ичип бүткөндөн мына алдындагысы да кепшип атат. Мына бияк жакта кичинекей торпоктор да кепшип атат. Мына бул кепшип атат. Мынакей бул жакта да кепшип атышат көбүнчөсү. Булар деген тоютту сиңиргенде 4 ашказанды колдонушат да. Чөптү кабыл алган ашказан, анан 2 фильтр, анан чөптү сиңирүүчү ашказан деп коет. Чөптөрдү жей бергенде чөптү топтогон ашказанга барып чогулу берет. Анан монтип кепшегенде берки 2 фильтрге айдайт дагы, 2 фильтрден өткөндөн кийин анан сиңирүүчү ашказанга барып түшөт да. Анан суу эгерде кенен болгондо биз мисалы күтпөйт болчубуз да. Кепшегенге убакыт бербей эле чөптү такай алдына салып коймокпуз да. Биз бир маал суу бергенибиз берип жатпайбызбы? Ошол себептен кепшегенге убакыт берип коюп атабыз да. Анткени суу логистикалык жолду кыймылдатыш үчүн аябай жардамы чоң болот. Чөптүн жылышын жеңилдетип, чоң чөп топтолгон ашказандан чөптү сиңирүүчү ашказанга жылдырып берет да. Анан чөп топтогон ашказан бошоп калат. Анан ал жерде орун болуп калат дагы. Анан кийинки чөптөрдү, сырттан келген чөптөрдү кабыл алганга баягы бош орун болуп калат да. Ошол себептен кичине убакыт берип коебуз дагы. Анан бул сиңиришине жардам берет. Эгерде суу көп болгондо андай жасабайт болчубуз да. Кийинкиси болсо бүт нерсени баягы график түзүлгөндөн кийин убагында тейлеп, убагында бокторун чыгарып, убагында бокторун кырып, убагында сугарып, убагында жем чөптөрүн салуу режим да. Ошол режимди так убагында аткарыш керек. Сууну бир маал ичет, түштө эле ичет. Анан 3 маал чөп салынат да. Эртең менен саат 7:30 жеми берилет. Андан кийин дароо артынан чөбү салынат. Андан кийин саат 2-де сугарылат. Андан кийин жарым саат 40 минут өткөндөн кийин чөбү салынат. Андан кийин кечинде саат 8-де арпасы берилет. Андан кийин дароо аркасынан чөбү салынат. Саман берилет да. Жемди бергенде болсо тай букаларга айтып жатам да. Тай букаларга биринчи айында 1 килограммдан баштап ай сайын 1 килограмм кошуп кете беребиз да. Ошондо
эртең менен 500 грамм, кечинде 500 грамм деген кеп да. Ошондой кошулуп кете берет да. Ай сайын мисалы биринчи айында 1 килограммдан башталса, экинчи айында 2 килограмм, үчүнчү айында 3 килограмм, төртүнчү айында 4 килограмм деген сыяктуу да. Болду, ошондой режим да биздики. Анан арпа беребиз. Болду. Арпага болсо ушундай кормовой мел деп коет, кальций аралаштырып беребиз. Анан ак туз. Мына ушундай эле ак туздан аралаштырып беребиз да. Муну жемге эле аралаштырып беребиз. Ошол себептен акырлардын ичинде кара туз жок. Анан күнүмдүк нормасы 50 грамм, 100 граммга чейин ар бир бука туз жейт. Бул кормовой мел кальцийден болсо деле ошондой да 50 граммдан тиет ар бирине орточо эсеп менен. Муну дагы жемге аралаштырып ийебиз. Мына бул болсо арпаны ушундай майдалап, арасында арпалар дагы жүрөт, өтө жакшы майдаланбайт да. Мына ушундай тейден беребиз, кургак эле беребиз. Мурда мал аз кезде сууга аралаштырчубуз, азыр болсо туз менен кальцийди аралаштырып туруп кургак эле салып коебуз алдына. 10 букага бир чачканда 20 килограммдык боо чөп. Ошондо ар бир букага 2 килограммдан чөп тийип калат да. Бир чачканда. Анан мисалы эртең мененкисине 2 килограмм жесе бир бука чөптөн. Түштө 2 килограмм жесе, анан кечинде саман жейт да. Саман болсо 1 килограммдай эле саман тиет да. Ошондо күн сайын 5 килограмм чөп жейт да бир букач. Анан эми жанагы канча чөп бериш керек, канча жем бериш керек деген суроо да. Мындай эле эсептейли да. Азыр мисалы ушул бука эртең менен 2 килограмм чөп жесе, түштө 2 килограмм чөп жесе, анан кечинде 1 килограмм саман жесе. Ошондо 5 килограмм, 4 килограмм чөп, 1 килограмм саман болтабы. Анан мисалы 5 килограмм арпа жеп атат дейли. Анан канча грамм же канча килограмм салмак алып жатат деген суроодо күнүнөчү. Биз деген энергияны берип жатканда анан кайра ордуна энергия алыш керек да. Ошол себептен илгерки орустардын советтер убагындагы чыгарылган бир эталон деп койсок болот. Тоют бирдиги кормовая единица деп коет. Бир тоют бирдигин мал жегенден кийин 150 грамм май алат дегенди билдирет да, же болбосо 150 грамм тирүү салмак. Ошондо жакшы чөп, эспарцет чөбү кургатылган 1 килограмм жакшы кургатылган чөп орточо эсеп менен жарым тоют бирдигине барабар. Ошондо 1 килограмм чөптү жеп 70 грамм салмак алат дегенге барабар да. Эми мунун баарын эсептеп келгенде баягы бул чөптүн, жемдин тоют бирдигин чыгарганда эсептей келгенде азыр башыңыздар ооруп кетет. Ошол себептен анын баарын айтпай эле, кимге керек болсо себеби дегенде тоют ар кандай берилет да. Мисалы ар кайсыл облустарда ар кандай тоюттар бар да. Кээ бирөө горох берет, кээ бирөө капуста берет, кээ бирөө картошка берет. Анан ошолордун тоют бирдигин чыгарып тирүү салмакка баягы тууралап өзүңүзчө бир рацион түзүш үчүн мен Telegram каналга ошолордун сүрөттөрүн баягы тоют бирдиги боюнча тоюттардын шилтемесин ошол жерге чытап коеюн, же болбосо өзүнчө сүрөт кылып бекитип коем. Анан ошол жерден карап өзүңүздөр көбөйтүп, анан өзүңүзгө жараша рацион түзүп алсаңыз болот. Ошол себептен мен ашыкча бербейм да, тууралап эле берип коем. Ошол рацион менен орточо эсеп менен 800, анан 1 килограммга чукул салмак алат экен, мага ошол жетиштүү да. Анан ашыкча жөн эле жем жеп, чөп жей берсе, анын баарын сыртка салмак коштурбай эле айдай берет. Ошондо эске алыш керек. Эми мен тоют бирдиги менен айтып жатам да. Андан башка дагы эсептөөчү атайын чет өлкөлөрдүн, мисалы Европада тоют бирдиги менен эсептебейт, ал жерде сухое вещество деп коет, же болбосо кургак зат деп коет, ошолор менен эсептейт да.
Америкада башкача эсептейт, Австралияда башкача эсептейт. Эми көп эсептөөчү атайын өздөрүнө чыгарып алган бир системалар бар да, ошолор менен эсептешет да. Тоют бирдиги себеби дегенде баягы советтерди орундагы эски нерсе деп азыркы заманбап фермаларда сухое вещество менен эсептейт да, баягы кургак зат менен эсептеп чыгарышат да рациондучу. Андай дагы ыкмалары бар. Эми ошол себептен баягы карап, окуп, издениш керек да, изилдеш керек да. Бирок эң негизги жалпак тил менен айтканда, биз бул малга энергия берип атабыз да, энергия сарптап атабыз. Мисалы, чөптү алып келип ушул жерге коюп берип атабыз да, анан бул чөптү жеп, бизге кайра эт түрүндө чөптү этке айлантып атпайбы? Мына ошол нерсени эле түшүнүшүбүз керек. Энергия деген чөптөн келип туруп этке айланып кетип атат да. Мына ошол нерседе бүт жердечи. Анан технологиялар болсо, эсептөөчү атайын системалар болсо, эми ар кимдики, ар кайсы өлкөлөрдүкү ар кандай кеткен да. Башкы максат болсо энергия, кичинекей энергия берип, кичине көбүрөөк энергия алуу. Анткени биз чөптү сатып ийсек, мисалы чөптөйдөн сатып ийсек, кичине арзаныраак болуп калып атат. Букаларга берип, букаларды чоңойтуп, букаларды байлап сатсак, биз кичине көбүрөөк киреше таап атабыз да, мына ошол мааниде да. Анан кийинки дагы ошол эле секреттерге кирген нерселер бул финансылык эсеп, бух учет деп коет. Ошону туура жүргүзүү керек. Ар бир башка минималдуу түрдө чыгаша кетирүү. Баягы өздүк баасы бар да. Бир нечеге сатып алып кайра жем чөмү менен мынчага турду, анан мынчага саттым деп эсептейт да. Анан ошонусун туура эсептөө, баягы колдон келишинче арзаныраак кылып багуу. Эң негизги максат ошол. Анан малды да колдон келсе арзаныраак алуу. Ошолор жакшы аткарылса, демек кирешеси дагы көбүрөөк болот дегенди билдирет. Анткени мисалы мен бул бир башка канча кетти ошондо телеграмга жазып коеюн. Эгерде кызык болсо, ошо телеграмдан окуп билип алсаңыздар болот да. Бир башка байлоо мөөнөтүндө канча чыгаша кетти. 4 ай байланабы, 6 ай байланабы, мен болгон чыгашаларды чачыратып туруп, ар бир башка бөлүп койгом. Кийинкилер болсо жанагы дагы айта кетчү нерсе, бул жем чөптү жакшы жебей атат, туруп калып атат деген нерсе бар да. Бул негизи байлоонун аягына келгенде заттардын алмашуусу дагы жакшы болбой калат. Көп көлөмдө жем кире баштагандан кийин баягы мал туруп калышы мүмкүн, күптүү болуп калат, жебей калат. Анан ошол убакта сиңирүүчү элементтерге муктаж боло баштайт да. Эң негизги жакшы элемент бул сода бар го. Идиш жууган эле сода. Ошондон бере башташ керек да. 4-чү, 5-чи, 6-чы айларында ошондон 50 грамм, 40 грамм ушундайдан кошуп берип турсаңыз содадан, ал аябай ичин сиңиргенге, жемди сиңиргенге жардам берет да. Кола сыяктуу эле да. Ошондон берип турсаңыздар болот. Же болбосо витамин сайып койсоңуздар болот да. Дагы кошумча кылып жанагы бутазал дегендер бар эмеспи? Катазал деп. Ошондойдон тынбай бир 3 күн сайып койсоңуз монстр болуп калат да жегенич. Ошо менен кайра жемди жедирип кетсеңиз болот да. Себеби дегенде заттардын алмашуусу жакшы жүрө баштайт да. Андан кийин аппетит ачылат деп атпайбы? Мына ошол жана элементтер, витамин же болбосо жанагы сода ошол ролдорду аткарат. Дагы кийинки айта турчу нерсе температура. Бөлмөдөгү температура кандай болуш керек? 5 градустан 15 градуска чейинки жылуулук. Ошол градуста эң оптималдуу градус болуп эсептелинет да букаларга. 5 градустан 15 градуска чейин. Андан өйдө 15, 20, 25 градус бул аябай дискомфортко алып келет, стресске алып келет. Ысый баштаганда чымындар көбөйөт. Эми анын жагымсыз жактары көп да. Ошол себептен 5 градус, 15 градус. Биздин сарайдын ичи 5 градустан ылдый болуп кетти. Быйыл -5ке чейин түшүп атты. Ошол себептен букаларга дагы терс таасир берди. Макул рационду түздүк,
бүт барын эсептедик. 1 килограмм тирүү салмак алгыдай кылып жем чөбүн даярдадык, берип атабыз. Анан эми аны тирүү салмак күн сайын канча алып атат, же болбосо акыркы ай канча килограмм салмак алды кантип билебиз? Биле албайбыз да, биз аны көз менен кантип эсептейбиз. Ошол себептен сизге тараза керек. Букаларды тартып турганга, бирок аны улам чечип анан кантип таразага алып барып тартасыз? Биле албайсыз да. Ошол себептен сизге азыр бул жерде эмне жүргүлө? Мынакей. Ушундай лента керек. Ушул лента аркылуу сиз тирүү салмагын чыгарып билип турасыз да, ай сайын ченеп, акыркы ай 25 килограмм тирүү салмак алыптыр, же болбосо 30 килограмм тирүү салмак алыптыр деп тирүү салмагын билип турасыз. Анан рационуңузду ошого жараша тууралап турасыз да. Демек, мисалы 20 килограмм алып калса, маселе болуп атат дегенди билдирет да. Демек, рационуңузду жакшы тууралап, балким арпасын көбөйтүп, балким жүгөрүсүн көбөйтүп, же болбосо чөбүн көбөйтүп деген сыяктуу бир иш-чараларды көрүшүңүздөр керек. Бул лентаны Бишкектен сатып алсаңыздар болот. Баасы 300 сом. Мынакей ушул номер менен байланышыңыз. Алып койсоңуз жакшы болот да, жеңил болот да. Себеби дегенде тараза кымбат. Таразаны болсо улам чынжырдан чечип аны ай сайын кантип тартасыз? Букалар семиргенде андайга жол бербейт да. Муну болсо көндүрүп койсоңуз букалар туруп берет. Анан жеңил ченеп билип турасыз салмагын. Көп киши сурап турму, кара сызыктар, эмне сызыктар деп. Бул жерде негизи өзү жазылып турат. Оптимальный вес гернзейской породы в 3 месяца деп турат. Демек, 3-чү айга келгенде музо 79 килограмм болуш керек деп атат да. Черно-пестрый менен гернзейская деген тукум. Симменталдыкы жана галштиндики 3-чү айына келгенде 96 килограмм болуш керек деп ушундай сызыктарды коюп койгон да. Мисалы 151 килограмм черно-пестрыйдыкы 6 айлык торпогу. Галштин менен симменталдыкы 6 айлык торпок 176 килограмм болуш керек деп атат. Бул жакта болсо оптимальный вес гернзейской породы для осеменения деп жатат. 273 килограмм болгондо, демек, уруктандырсаңыз болот, жасалма уруктандырып, же болбосо бугага кошсоңуз болот да. Черно-пестрый уйду. Симменталды болсо, же болбосо галштинди болсо 378 алып келип туруп анан кошосуз деп айтып жатат да. Анан 428 килограмм болгондо черно-пестрый уй, ошол тукумдагы уй тууса болот деп жатат. 430 килограмм. Симментал болсо 540 килограммга келип тууш керек деп жатат. Эми реалдуулукта мындай болбойт. Себеби дегенде биз мындай бага албайбыз да. Ошол себептен биздин уйлар кичинекей да. Анан генетикасы да бузулуп кеткен. Бул болсо жакшы генетикага такап айтып жатат да. Анан тоютту да жакшы берип, ушул салмактарга алып келип, анан уруктандырыңыз, же болбосо 6 айга келгенде баланча салмак болуш керек деп айтып жатат да. Бул лентадачы көрсөтүпчү. Анан негизи мен музолорду чоңойтуп көргөн болчумун. Биздин музолор мисалы 25-30 килограммдан тегергенде туулат да, тирүү салмакчы. Анан кыргыз уйлардын айтып жатам. Анан аларды могул 3 айга алып келгенде 96 килограммга жете бербейт. Анткени генетика начар да, биздики анчалык чоңой албайт да. Эми бардыр арасында аябай жакшы чоң уйдун балдары, балким чоңоюп кетет, сүтү көп болсо. Бирок симменталдарды болуп чоңой албайт да. Анткени симменталдардын жакшы жана генетикасы күчтүү симментал галштиндердин музолору өздөрү туулганда эле 40 килограммдан 50 килограммга чейин болуп туулат да аларчы. Туулганда эле. Биздин 1,5 айлык, 2 айлык музолор араң 55 килограмм, 60 килограммга келет да, эгерде жакшы багып, жакшы сүтүн берип, анан жем жедирип багып баштаса да. Анан мисалы бул жерде жазылып атпайбы, 6 айлык торпок симменталдыкы же болсо галштиндики 176-180 килограммга келиш керек деп жатпайбы. Биздики болсо бул салмакта 1 жашка чукулдап калган торпоктор араң ушундай салмак болот да, 200 килограммга араң чукулдап келишет да, 1 жашка чукулдагандар. Букаларды айтып жатам да. Торпоктор берки кичине алар салмагы жеңилирээк болот да. Мисалы 1 жаштагы букалар 185, 200, 170 ушундай килограмм болот да. Биздикичи эми баягы багылышына жараша да, сүт эмишине жараша ушундай кете берет да. Анан баары симменталдардан кала баштайт да, эми алардын багылышы дагы башкача да.
Ошол себептен ушуларды белгилеп жазып койгон. Анан биздин жанагы кунажындарды эми 378ге да алып келбесеңиз жок дегенде мына могул черно-пёстрый тукумдуку жазылып турбайбы, чийилип турбайбы, ушул жакка чейин алып келип анан кошуп койсоңуз да жакшы болот да, уюңуз жакшы чоң болот да. Мына 270ге алып келип туруп букага кошуп койсоңуз болот, же болбосо жасалма уруктандырып койсоңуз болот. 300ге чейин алып келсеңиз болот да, жакшы багыпчы. Өзүнчө багышыңыз керек да, анткени талаада жүргөндө букалар кошулуп кетет да. Мына ошону айтып жатат да. Биздин жанагы кунажындар эмне үчүн эрте тууп атат? Анткени алар мына 200 килограммга келип букадан чыгып калат да, эрте эле 1 жашына келгенде эле чыгып калат, мисалы күйлөп калат да ошол маалда талаада жүрсө. Анан ошол себептен алар кенедей мына могул салмактарга келип гана тууп калат. Ошон үчүн кичинекей уй болуп калып жатканы ушул себептен. Жаңы көрүп жатсаңыз видеону, буга чейинки видеону көрүп чыгыңыз. Кантип ченеп, кантип тирүү салмак чыгарып, анан кантип туш эт чыгарабыз, эттин салмагын чыгарабыз. Ошол жөнүндө видеону буга чейинки чыккан видеодон көрсөңүз болот. Ал үчүн каналга кириңиз, дагы канча вес берет деген видеону тандап анан көрүп чыгыңыз. Анан жана секреттер бар деп эмне себептен айтылды? Рацион, анан жанагы тоют бирдиги. Анткени мына ушул уйлар мисалы азыр аябай арыкта. Эми булар жай келгенде жерлери ачылып атат дегене. Жашыл чөптөн жейт дагы, анан булар деле эттен отпойбу. Жашыл чөп жеп булар деле семирип кетип атпайбы. Жайлатачы, жана субай балдары жок, мисалы уйлар. Анан алар 40, 50, 60 килограммга чейин жашыл чөп жейт да, көп да жердечи. Анан ошонун баарын тоют бирдигине айлантканда ошо жанагы эле 1 килограммга чукул тирүү салмак чыгып калат. Тоют бирдиги болсо тээдиги бир 6-7 тоют бирдигине чыгып кетет да. Анан жашыл чөп менен деле малдар эттен отпойбу. Ошол да. Рацион ар кандай түзүлөт да. Мисалы чөп менен семиртүү рациону бар, жем менен семиртүү рациону бар. Сөзтүн баары, кептин баары ошондон чыккан. Ошол себептен ушуларды айтып коеюн деп чечтим. Кимге жакса сиздерден бармактуу өдө лайк катталыңыздар, жаңы көрүп жатсаңыздар комментарий жазыңыздар. Көрүшкөнчө кийинки видеолорго чейин